Саламатсыздарбы, эфирде BBC-нин сапар программасы. Сапардын бүгүнкү алып баруучусу мен Чолпон Бекболотова. Учурда Кыргызстан кайсы бир деңгээлде тарыхтын жаңы барактарын ачып, өнүгүүнүн, изденүүнүн жаңы жолун, жаңы багыт алууга камырып турган учуру. Ушул учурда башка өлкөлөрдүн тажрыйбасын калчап көрүп, өзүнүн басып өткөн жолунан сабактарды электен өткөрүп, ушул оптималдуу өнүгүүнүн жолун издеп жатканда, ушул Монголия менен Кыргызстандын окшоштуктарын байкоого болот. Бул эки өлкө тең социалисттик системаны башынан кечирген, көчмөн калк, эгемендүүлүккө удаа жетишкен. Ошондой эле бул эки өлкөнүн тең деңизге чыгуучу жолу жок, болгон байлыгы бул жаратылышы менен эли. Ошондуктан бул эки өлкө бири-бирине кандай тажрыйба бере алат, бири-биринен кандай тажрыйба ала алат. Мына бүгүнкү сапарда ушул туурасында сөз кылмакчыбыз. Анда эмесе бүгүнкү студиянын коноктору менен тааныштырып өтөйүн. Орузбек Молдалиев, саясий серепчи, Талант Кушчубеков, дипломат, мурдагы тышкы иштер министринин биринчи орун басары, жана Асыкбек Оморов, инженер-геодезист, Монголияда экспедицияны жетектеген жана ошондой эле тарыхчы. Мына быйыл Монголияда ушул калың кардын, ызгар сууктун айынан көп малдар кырылып калып, калкын жакырчылык басты деп айтылып атпайбы? Мына ушул азыркы Монголиядагы соңку кырдаал жөнүндө биздин ушул BBC дүйнөлүк кызматтын кабарчылары мындай атайын материал даярдашкан. Ошого биринчи кулак салып туруп, андан кийин маегибизди баштасак. Монголия Кытай менен Россиянын ортосунда жайгашкан өлкө. Бул эки мамлекет мурун Монголияны көзөмөлдөп келишкен. Монголияны 200 жылдан ашуун башкарып келген Кинг династиясы 1911 жылы кулаганда, Монголия Россия менен Кытайдын ортосундагы талашка калган. 1920 жылдары өлкөгө Советтер Союзу колдогон коммунисттик бийлик келген. Монголия советтик сателлит өлкө катары Кытайды тосуп турган. Советтик аскерлер жайгаштырылып, өлкө көбүн эсе Москваны туурап саясат жүргүзгөн. Советтер Союзу ураганда Монголия эркин рынок экономикасына жана парламенттик демократияга өткөн. Жалпысынан алганда ал туруктуу болуп келген. Бардык тарабынан кургак жер менен курчалган Монголия бүгүнкү күндө дөш шаа коңшулары менен тыгыз байланышта болуусу керек экенин билет. Булар менен мамиле абдан маанилүү. Кытай, андан кийинки орунда Россия, Монголиянын эң ири соода шериктери. Россия Монголия керектөөчү дээрлик бардык үйүүчү майды камсыздайт. Кытай Монголиянын деңизге чыгуучу портторун көзөмөлдөйт. Экөө тең өлкөнүн негизги инвесторлору. Экөө тең Монголиянын кен байлыктарына көзүн артып турушат. Монголия болуп көрбөгөндөй өнүккөнү турат. 2013 жылга дейре буга чейин кол тийбеген дүйнөдөгү эң ири кен байлыктары казыла баштап, экономика өзгөрмөкчү. 2008 жылы мурунку советтик сателлит өлкөнүн ички дүң продукциясы 5,3 миллиард доллар болчу. Эмки 10 жылдын ичинде бул сан 3 эсеге көтөрүлүшү мүмкүн. Монголияда Менделеев таблицасындагы дээрлик бардык минералдар бар. Кургактык кучагына алынган бул ири өлкөнүн кендеринде алтын, жез, көмүр, уран, темир жана мунайзат жатканы менен негизинен Гоби чөлүнүн түштүк тарабындагы Ою толгой кенинде алтын жана жезди өндүрүүгө кызыгышат. Бул кендин эни Манхэттен аралына барабар деп тамашалашат. Кендин байлыгы 60 жылга чейин жетери айтылат. Монгол өкмөтү жаңы кенди иштетүү боюнча Ivanhoe Mines жана Rio Tinto компаниялары менен узакка созулган сүйлөшүүлөрдөн кийин акциялардын 34% алган. Бул долбоор кезекте турган башка кен иштетүүчү долбоорлорду эске албаганда дагы өкмөткө ири киреше алып келмекчи. Инвестиция абдан зарыл. Өлкө калкынын 3/1 бөлүгү көчмөндөр. Алар мал асырап жан багышат. Бирок азыр бул өлкө башынан кыйын учур өткөрүүдө. Соңку жылдардагы жайкы кургакчылык, андан кийин кыштын ызгар суугунан жайыттар такырайып калган. Ушул кышта 4 миллион мал өлдү. Малынан ажыраган көптөгөн чабандар шаарларга жылып барайын десе, ал жакта да жумуш жок. Шаарга келип, чет жакаларына боз үйлөрүн тигип алышкан малчылардын көбү кен байлыктар казыла баштаса турмушубуз оңолуп, Монголия бай өлкөгө айланат деген үмүттө. Кыска мөөнөттүк гранттар берилгени менен өзгөчө быйылкы ызгар кыштан кийин жакырчылыкка кептелген кишилердин саны өстү. Деген менен монголдор келечекте кен казуудан түшкөн миллиарддаган доллар акча өлкөнүн казынасын толтурарын билишет. Өкмөт ал байлыкты туура сарпташы абзел. Москва менен Бейжиңдин монгол кен байлыктарына сукулдап ашынганын эсинен чыгара элек бул жаш демократия өзүнүн эл аралык байланыштарын кеңейтүүнү көздөйт. Себеби бул
анын саясий жана экономикалык көз карандысыздыгынын кепили болуп бермекчи. BBC дүйнөлүк кызматынын кабарчысы Крис Хоктун баяны болду. Асыкбек агай, мына ушундан улам суроону сизден баштагым келип турат. Жанагыда сюжетте көргөндөй, бир караганда кыргыздарды көргөндөй эле болосуң да, жашоо турмуш, ошол эле жеп аткан тамагы болобу. Сиз мына көп жылдан бери Монголияда жашап келдиңиз. Монгол калкы менен кыргыз калкынын мындай кандай окшоштуктары бар? Эми монголдор көчмөн эл, кыргыздар да көчмөн эл. Булар жалпы жашоо шарты мал багуу менен эсептелинет. Советтер Союзу ыдыраганда 90-жылдары буларда болгону 18 миллион койдун башы бар болчу да. Бизде приписка болсо да 11 миллион болчу, азыр ошонун баарын жок кылып койдук. Булар ошол 90-жылдан бери 35 миллионго жеткирди да койдун башын. Бу жашоо мал менен неметкенден кийин баардык немебиз окшош. Себеби бул кыргыз менен монголдордун жалпылыктары түпкү тарыхынан бери, эзелки тарыхынан бери негизи кыргыздардын тарыхына окшош болуп келишет да. Кулк мүнөздөрүндө окшоштуктар барбы? Мүнөздөрүндө да булар кыргыздар, мисалы үчүн, мурунку кыргыздар эч кимге тийишпей, баягы грубый айтканда жаным тынч болсо болду деген политика менен, ушундай саясат менен жашашууда. Булар да ушундай азыр эл аралык саясатка көп кийлигишпейт, өзүнчө озунушпайт. Биз муну кылып атабыз, тигини кылып атабыз деп өзлөрүнчө популяризацияга такыр барышпайт. Ушундай жакшы элдерден деп эсептейм да. Бизде азыр Кыргызстанда мисалы үчүн эмне баягы көйгөй болсо эле, баягы акыры барып мына тууганчылыктан өспөй атабыз, тууганчылыктан өнүкпөй атабыз деп айтып атышпайбы? Ушул Монголияда кандай тууганчылык маселеси барбы? Бул кыргыздарга караганда аякта почти жок эзе. Себеби бизде кенедей Кыргызстанда территориясы 18ден 1 бөлүгү деп койсок болот. Кыргызстан Монголиянын территориясын. Бирок партиябыз бүгүнкү күндө 137 партия болуп эсептелет. Тигилерде 5 партиядан ашпайт. Азыр болгону 3 негизги партия болуп эсептелинет да. Народный революционный, демократический, зеленый партиясы дешет. Бирок кимизи бийликке келишсе ошол партиянын ичинен, ошону негизги бир эле партиябыз деп эсептешет да. Биз жакында 4-майдан 8-майга чейин Евросаммитке катышып келдим Стамбулда. Ошондо 45 мамлекет катышты. Баягы өңүбүз окшоштугунан, дилибиз бирдигинен сразу эле бири-бирибизди табышып, Монголиянын биринчи президенти Ошарбат менен 1995-жылга чейин иштеген. Экинчи экс-президенти 2000-жылга чейин иштеген Багабанды менен чогуу жүрдүк да. Чогуу тамак ичип, чогуу дайым чогуу жүрдүк да. Биринчи экс-президенти 95-жылга чейин иштеген Ошарбат, экинчиси Багабанды. Мына аялдары менен эле чогуу элдин арасында колтукташып эле, эч кимден коркпой үркпөй эле, качпай эле кишилерден чогуу жөнөкөй эл катары жүрүшөт да. Даже менден жөнөкөй адам болуп калды да, ушу президенттерчи. Ал жерде ушул элдер, ушул уруу башчыларын же болбосо уруу болуп бөлүнүп, ошолорго карата добуш берген мындай көрүнүш барбы? Бизде кыргыздарда уруу болуп башчылар деген аякта бизде мисалы үчүн санап келсек, оң канат, сол канат, ичкилик деп туруп, алардын майдуруулары болуп 40-ка жетип кетет. Тигилерде болсо болгону бир 5-6 эле уруу бар. Алар эч убакта биздегидей болуп майдаланып, такыр бөлүнүшпөйт. Талант агай, кийинки суроом сизге. Ушул Монголия менен Кыргызстандын көп окшоштуктарын айтпадыкпы? Анан ушул эки социалисттик өлкө ушул базар экономикасына өтүүдө Монголия Кыргызстандан кайсы бир жагынан алдыга озду деп айтууга болобу? Сөзсүз болот. Мына өзүбүз эле көрүп кеткендей, мына телесюжеттен негизи эгерде бир аз тарыхка карасак, бу мындай ат чабардын астында баягы стартовый шарттарды карап көрсөк, Монголиянын шарттары бизге караганда бир кыйла кыйын болгон. Бирок ошого карабастан баягы туура багыт алып башында эле 90-жылдарда баягы дүйнөдө чоң өзгөрүштөр болгондон кийин Советтер Союзу баягы кулап. Булар абдан туура багыт алып алышкан. Биринчиден бул саясий институттарын турукташтырып, бир жолго түшүп, ошолордун критерийлерин өздөрүнө тактап, ошого баардыгы мыйзам чегинде башыйып, саясатчыдан эң мындай бир ар бир адамдан баштап саясатчына чейин жолго түшкөндөн кийин мына өздөрүнүн үзүрүн бир аздан, бир убакыттан кыска мөөнөттүн ичинде эле көрө баштады.
Кыргызстан деле керек болсо Монголияга караганда бир кыйла бийик деңгээлде турчу 90-жылы өзүбүз эгемендүү өлкө болгондо. Илимий жагынан алсак, бул социалдык тараптан алсак, экономика тарабын алсак, жалпы биздин элибиздин турган турмушун алсак, сапаты Алардан жогору болчу. бир кыйла жогору болот. Азыр деле жогору, негизи. Азыр деле жогору. Бирок биз ошону көтөрүп кете албай калдык. Аныбыз өкүнүчтүү болуп атат. Кайсы жагынан көтөрүп кете албай калдык деп атасыз? Баардык эле жалпы жагынан. Мисалы? Бүттүк эле жалпы жагынан. Саясатты алсак деле мына эки революциянын баарыбыз башыбыздан өткөздүк. Бул деле бир чоң кемчилик да. Ар бир өлкөлөрдө мындай нерсе кыска мөөнөттө тарыхта мындай нерселер болгон эмес. Туура эмес адамдар башкарды же кандай себептен ушундай абалга түштүк? Эми мен айтат элем биринчиден эле бул бизге биздин баягы ички саясатка байланыштуу. Эми баягы тышкы саясатта анча деле көп кемчилик болду деп айтыш болбойт. Жалпы эл арасында турукташ болуп эле жүрдүк. Бирок ички саясатта көп кемчиликтерди кетирдик. Аны моюнга баардыгыбыз алышыбыз керек. Ушул тышкы саясат демекчи, ушу Монголия менен Кыргызстан ушул тышкы саясат жагында да окшоштуктар болуп атат да. Бул эки өлкө тең ошол чоң державанын да кызыкчылыктарын мындай айкалыштырууга аракет кылып келет. Кыргызстандын тышкы саясаты көп учурда баягы сынга алынып атпайбы? Мисалы үчүн бир чоң өлкөнүн кызыкчылыгын карайбыз деп экинчи өлкөнү таарынтып алды, же болбосо экинчи өлкөгө ыктайбыз деп дагы бир өлкөнү мындай кыжырын келтирди деген сыяктуу. Монголия мисалы үчүн ушул чоң өлкөлөрдүн кызыкчылыгын кантип айкалыштырып келатат ушул эч кимди таарынтпай? Ошол эле мезгилде өз кызыкчылыгын дагы баягы унутпастан. Деги эле жалпы дүйнөнү карасак, бул тышкы саясат консервативдик система. Ар бир нерсени мындай кандай бир чечим алышта алдынча бүттүк тараптан карап чыгыш керек. Чечим алганда кандай пайдасы келет, анын кандай жамандыгы болот. Мындан айтканча, баягы шахмат ойногондой биринчи хоткалардын астында анын аягы менен бүтөт деген мындай бир чоң жумуштарды өткөзүп жүрүш керек да, чоң адам жашаганын астында. Ошого байланыштуу мына Монголия баардыгыбыз эле айтып атпайбыз, канча деле көп мына аксакалыбыз айтып кетти. Дүйнөгө кандай бир инициативалар менен чыгып, өзүн көрсөтөйүн деген кандай бир аракетти жасабай эле бүттүк мүмкүнчүлүгүн өзүнүн ички турмушуна багыттап, ошол жактан биринчи бир кандай бир жетишкендиктер болсо, алар өзүнөн өзү эле дүйнөгө таанымал болот. Эки нерсе бар да, мына баарыбызга белгилүү, 20 адам баласынын тарыхында эң кыйын киши деген Чыңгызхан болуп табылган. Кыйын киши мындайынан адам баласы катары. Ошол эле мезгилде мунун кандай бир улантысы болуп, ушу 21-кылымда эң бат өнүгө турган өлкөлөрдүн бири деп бүттүк дүйнө саясатчыларынын арасында Монголия табылып жатат да. Орозбек агай, айтсаңыз, саясий серепчи катары ушул Кыргызстан ошол Монголиянын кайсы тажрыйбаларын пайдалана алат? Курултай системасынан алып караганда курал, монгольский курал деп башынан тарыхта. Ошону салыштырып бизге парламент ылайык экен деп ошону тандап алгандыгы булардын эң негизги жакшы тандам ошо болду. Бул бизде талаш тартыштар болгондо эле биз адеген деле ар кандай модельдерди талкуулап келип эле бизде илгери хан башкарган, биз президент башкарбаса болбойбуз деп чыгып эмгиче эле кыйкырып атпайлыбы? Элдин шартын биз эсепке алган жокпуз. Бизди салыштырсаңыздар биз жакшы акыбалда болчубуз. Биз тескерисинче демократиянын аралчасы деп Кыргызстанга көңүл бөлүнүп турбадыбы? Орто Азияда бул демократия курган атат мамлекетте. Ошон үчүн көп гранттар келди. Монголия абдан начар акыбалда калган. Бул жагынан алганда дагы. Мен монголдун адистери менен көп сүйлөштүм бул маселе боюнча. Азыркы эле биз өсүш укмуш болуп атат деген менен адеген абдан кыйналды Монголиядагылар. Бирок мына бул өзү туура багыт тандап алып, туура системаны алган натыйжасын берди. Буларда да дегенде президенттик бийлик менен эмеси күчтүүрөөк болчу. 2 жыл мурунку баягы 5 адам өлгөн кагылышты баарыңыздар билесиздер, 2,5 жыл болуп калды. Ошондон кийин булар толук парламенттик системага өттү. Азыркы өнүгүүнүн темпи боюнча 10-15% менен өнүгөт экономикасы. Бул 2015-2020 жылдарда дүйнөдөгү эң өнүгүүнүн темпи боюнча алдыңкы мамлекеттердин катарына кошулат. Мен айтып кетти, бул айткандардын баардыгы туура багыттар болуп атат. Жанагы инвестиция эмне үчүн келип атат? Америка тоген өндүрүшү келбейт, алар пайда чыкпай турган жерге. Демократия куруп, кандай кырып, кыйкырсаң деле, унчукпай отурсаң деле, алар көрүп атат, стабильность болуп атат. Демек, каякта стабилдүүлүк болсо, инвестиция ошол жакка келет. Ал капиталист дегенде ойлойт, мен келгенден кийин булар өңтөрүлүш болуп кетсе, инвестициямдын баары талага кетип калат. Анан экинчиден бир эң чоң нерсени унутуп атабыз. Монголия ошол коррупция менен абдан аябагандай күрөштү. Асыкбек билет.
Азыр коррупциянын деңгээли өтө төмөн. Урда алып шап кесимдер дегендер жок. Ошон үчүн инвестиция келип атат. Ошону унутпашыбыз керек. Бизде бир өндүрүш келсе, өтө өндүрүшчү аз кем жакшы билет аны. Давай шап кесимдер дейт дегенде. Андан кийин сүйлөшөбүз дейт. Ошондой жерге инвестиция келбейт. Анан биз жөн эле бир конституцияны жазып алып, парламенттик система деп коюп, ар жагын жасабай койсок, ал иштин жартысы эле болуп калат. Ал жанагы элдин алдында жыл сайын отчет берип, анан эл алып койгондон корккон системада гана ошондо иштейт. Ал мына 5 жыл шайланды, 5 жылдан кийинкисин көрөм деп отуруп алганда эч убакта өзгөрүштөр болбойт мамлекетте. Монголиянын акыбалы азыр деле өтө оор. Элдин 1/3-нен көбү көчүп конуп жашайт, айыл кыштактар жок, талаа деле. Мал чарбасы бүт жайтка байланыштуу. Биз ага караганда шарттарыбыз абдан жакшы. Анан эми жана Кытай менен Россиянын ортосунда калып калган менен булар демократиялык багытка түшүп, парламенттик система кургандан кийин Америка Кошмо Штаты дагы буларга көңүл бура баштады. Инвестициялар тартып келип атат, гранттар келип атат. Албетте, гранттар менен мамлекет оңолуп кетпеген менен көңүл бурула баштады. Мына Чыңгызхандан көп тартылган вариант кино жок азыр. Бизде ошол Манасыбыз деп баары сыймыктанган менен эмне кылып атабыз Манасты? Тарттырбайдык тиги Кытайдагы майда элдердин улуттук сыймыгы деп. Өзүбүз дагы өзүбүздүн сыймыгыбызга сыймыктана албай отуруп калдык. Бийлик талашып отуруп. Тышкы экономикалык саясат боюнча улап кетейин. Мен азыр ошо месторождение боюнча Кыргызстан тарабынын директорумун, бир алтын месторождениеси боюнча. Биз 3,5 жылдан бери инвестор менен иштейбиз. Бир австралийский инвестор келген, 1 жыл иштетти, алып алды дагы кубалап жиберди Максим Бакиев. Кореецтерге сатты. Эчтеке кылбай туруп эле, биздин проектти. Андан кийин 1 жыл иштетип туруп аны Кытайга сатты. Ошондо орто жолдон эч нерсе жасабай эле миллиондогон сом эмес, миллиондогон долларды алынып атат да. Анан бизге кайдагы инвестор келет. Мына. Бир эң негизги шарт ушул. Анан шапкаларды алышат. Адегенде туп-туура. Баягы производствого аралашпасаңыз да аралашкандай кылып туруп, себеби элдин арасында угулат экен да. Биз ошолор менен чогуу аралашып жүрөбүз. Тиякта болсо мындай саясат жок. Кайсы инвестор, кайсы мамлекеттен келсе дагы тынччылыкка коет, шартын түзүп берет. Мисалы үчүн мына Камеканын бир филиалы тиг жерде. Улан-Батордун түштүгүндө 250 километрде Жайсаң деген тоодо алтын казып атышат. Ай сайын 18 миллион тегерегинде бюджетке которуп берип турат. А бизде адегенде келип 51% отурат. Калгандары жол курдук, комбинат курдук, линия тардык, хвостохранилище курдук деп туруп тигилерди көтөрүп кетет. Ошол калган проценттер 30-35% тегерегинделер. Биздин бюджетке түшпөй жүрбөдү мына. Мына ушундайлар. Айтпадык, Монголия менен Кыргызстандын негизги байлыгы бул жаратылышы депчи. Анан ушу Монголияны айтып атабыз, 2020-жылы ошол кен байлыктарын иштетип, дүйнөнүн алдыңкы өлкөсүнө айланган турат депчи. Анан Кыргызстанда ушундай мүмкүнчүлүк бар беле? Кыргызстанда азыр жер, могу тоолуу жер болгондон кийин недирдин байлыгы деп коет. Недир кен байлыктар да. Өзүңүз айткандай, эмелеки бул жерде Менделеевдин таблицасынын бүт бардык атталыштары, элементтери бүт бар бизде. Кыргызстанда да бар. Кыргызстанда да бар. Керек болсо ашыгы менен бар да. Нефти да бар, даже редкий металл, молибден бар мынакей. А биздин президенттер ушундай жерлерди, мына Үзөң куушту 92 000 квадратты, 63 000 квадратты Бакиев, Каркыраны ушинтип ар кайсы жерге сатып өзлөрүнүн кызыкчылыгы үчүн эметип отурду. А тиги Багабанды мынтип айтат: "Мен Акаев менен жакшы мамиледелем" дейт да. А бирок могу Үзөң куушту силерден Кытайга саткандыгы үчүн дейт. Мен ушунчалык жаман көрүп калдым Акаевди дейт да. Өзү айтты мага Стамбулда. Ушу кантип болсун, жерди кантип сатсын дейт да. Тим эле таң калып ушундай жини келип айтат да. А бизде жер саткан системалуу мына. Бул майда Таластагы месторождение жана Манас районунда аралды дагы казактарга сатып жиберди. А бизде түштүк жакта айтсак, мына Таш көмүр жанында 2,5 миң гектар, Маданият, Советоват, Анжанский водохранилище, Бүргөндү, Сох, Шахмердан, ал эми Лейлек баткандан баштап Алабукка Шаткалга чейин майда 20, 25, 30, 35, 40, 45 гектарлар аябай миңдеп кеткен да. Демек Кыргызстан ошол кен байлыктарынын эсебинен өнүгүүсүнө Кыргызстандын коррупция тоскоол болот дагы. Ушу коррупция да
элдин башында башкара турган киши ушу монголдордун саясатындай колдоп, эч бир албай ошол инвесторлорго жакшы шарт түзүп берсе бизге, булар дагы мамлекеттеги инвесторлор бири-бири менен азыр мурункудай абал эмес, азыр интернеттен окуп алып эле бүт положенияны билет. Бирөөнү эле таарынтып кетирдиби, ошолор бүт реклама кылып коет дүйнөсүнө. Ошол сыяктуу, ошол жаман иштерди жасабай, шапкаларын албай, көп улам бир мамлекеттен экинчи мамлекетке саткан адаттарын токтосо, бизде баардык металлдын түрлөрү бар. Нерудный материалдар эле канча, мрамор, гранит, сары таш, габра дегендер. Ушулардан өйдө бериши болсок, биз Кыргызстан ал 2-3 жылдын ичинде эле жөн эле алдыңкы экономикалык мамлекетке жетерине мен толук көзүм жетет. Ушу кыргызстандыктар Монголия жөнүндө эмне билишет? Ушундай ошоштуктарды билишеби? Ушул темада биз ат жалында маек курган элек Бишкек көчөлөрүндө. Ошого кулак салсак. Монголия да ушу Орто Азияда бизге окшош өлкө деп ойлойм. Анан ошол революция алмашып жана элдик болуп революция болуп калбадыбы? Ошолор биз деле ошолордун катарына кошулуп калсак жакшы болмок деп ойлойм. Монголия жөнүндө айтсак, элдин баарын эле белгилүү Чыңгызхан бийлеп өтпөдү эле. Алардын азыркы кылып аткан иштери бул демократический республика болобуз деп атпайбы? Алар дагычы. Тарыхтан караганда ошол Чыңгызхан ошо Монголия өлкөсүнөн тараган ошол, менин оюмча. Азыр ошол Монголия жөнүндө ушундай тынч, ушундай жашап жүрүшөт деп ойлойм да. Анткени ар бир эме жаңылыктардан карасак деле Монголия чыкпайт. Монголиянын эмелерин деле билбейбиз, элчилерин, башчыларын да билбейбиз да. Ошондой ойлойм. Алар ушундай тынч эл деп ойлойм да. Бул Монголия жөнүндө алып карасак, бул илгери улуу держава болгон. Мисалы алсак, Чыңгызхан деген баатыр агабыз ошо өз уруусун чогултуп, айыл кылган, эл кылган. Бизден деле андай баатырлар көп чыккан. Мисалы алсак, Манас баатыр өзүнүн элин ал айдан бери алып келген. Негизинен монгол эли кыргыз элине окшош. Эмнеге дегенде алардан көчмөн, кыргыз элидан көчмөн калк. Кыргыздарда болгон кымызды ал монголдордо бар деп эсептейм аларда. Аларда боз үйдө жашашат. Мына кыргызстандыктар айтып атышпайбы, ушул эркиндикти сүйгөн, демократиялуу өлкө депчи. Анан ушул 92-жылы эле Монголия парламенттик системаны алып, ушул демократиялык коомго тез эле ыңгайлашып алганын эмне менен түшүндүрсө болот? Тарыхтан алып караганда азыркы биздин Түркия боордошторубуз бул авторитардык жол менен түшкөн демократиянын жолуна. Ататүрк айткан бүгүн же эч качан деп. Монголдор болсо, булар акылдашып, кеңешип, өзүнүн улуттук салтына негиздеп туруп парламенттик системага өттү. Биз болсо же улуттук алкагыбызга түшө албай, же батыштын жакшы моделин тандап албай өзүбүзгө ылайыктап отуруп, ушун үчүн мына 2 революция эмес, 3 революция болду бизде. Биринчиси Акаевде келгендеги революция болгон коммунисттерди кулатып, кийин буларды эми революция деп ачыш деле кыйын. Биринчисин бархатный революция деп койсок болот, экинчиси бул төңкөрүш эле болгон. Үчүнчүсү болсо бул революция болобу болбойбу мынабу жыйынтыгынан карап көрөбүз. Партиялардын санын так эч ким айта албайт азыр. Минибизди айтып бере албайт. Бул эмнени билдирет? Ичибизде ынтымагыбыз жок. Ар ким эле өзү партия түзүп алып, өзү чоңдогусу келет, бирөө менен биригейин, ушул ойго кошулайын деген киши жок. Улут бирикпей калды, чачырап кеттик. Эми жана урууга бөлүнөбүз дегендер чыгып атат. Эми аны айтпай эле койгула кал, башка тема. Силерге чоң рахмат. Ушу менен биздин программабыз да соңуна чыгып калды. Сиздер BBC-нин сапар программасын көрдүңүздөр. Бүгүнкү сапардын коноктору менен дагы бир тааныштыра кетейин. Орузбек Молдалиев, саясий серепчи, Талант Кушчубеков, дипломат, мурдагы тышкы иштер министринин 1-орун-басары жана Асыкбек Оморов, Монголияда көп жылдар бою жашап келген, экспедицияны жетектеген тарыхчы. Ушун менен программабызды жыйынтыктайбыз. Сиздер BBC-нин сапар программасын көрдүңүздөр. Бул программаны ошондой эле BBC Кыргыз кызматынын интернет сайтынан дагы көрсөңүздөр болот. Эмки сапардан көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.